Уккандан кейін баш ейли, андан ат карайлы. Текеберлик арам деди, угайлы. Арам да. Кимдин жүрөгүндө кыпындай бар текеберлик болсо бейиштин жыттын жыттабайт деди пайгамбарыбыз. Уктуга бол. Эми баш ейли. Кандай баш ейли деген? Текебер болбойлу деген кеп да. Ушунча жаман нерсе болгондон кийин, бизге зыяндуу нерсе болгондон кийин биз текеберликти таштайлы. Адамгерчиликти тандайлы. Кичпейилдикти тандайлы. Көрө албастыкты Алла Таала пайгамбарыбыз айтты. Көрө албастык кылбагыла бири-бириңерге. Бул арам нерсе бул. Демек уктук бол деген баш ейли, бирибизди көрө албастык кылбайлы. Кантип дарылайбыз аны? Оңой эле аны дарысы кандай. Көрө албастык кылбайлы. Ал кандай? Биринчи Алла Таалага болгон ишеним. Буга канча өмүр берсе Алла берди. Мен бербей эле турам, башка бербейт. Алла берип атат. Канча Алла Таала илим берди, канча дөөлөт берди, канча байлык берди, канча мансап берди, канча бийлик берди. Алла берди буга. Канча перзент берди, Алла берди. Сен берген жоксуң да. Эми Алланы бергенде каршы чыкпай эле кой. Алланы бөлүштүрүп бергенине, каршы чыкпай эле кой. Ошого каршы чыгуунун аты көрө албастык. Хасад деп коет муну туугандар. Өтө жаман нерсе. Ушул адамдан көрө албастык деген ушундай да. Алланын неаматы жок болсо экен, менде болбой мага кызыктырбай, ушуда эле болбосун дейт да. Ошон үчүн мынакей Алланын элчисине баш ийүү туугандар мына кеп мына ушул жерде. Ар бирибиз өзүбүздүн багытыбызды, көз карашыбызды угуңуз тууган. Алланын элчисине түздөнөйлү. Алла эмне деди дейли. Сразу сиз айтыңыз. Алла эмне деди? Менин жаратуучум, менин Кудайым, менин Аллахым. Эмне деди де? Бир нерсе айтканбы мага деп? Айткан. Пайгамбарыбыз аны чечмелеп берген, жеткирип берген. Сиз айтыңыз. Биздин жол башчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эмне деди ушул тууралуу? Анын жообу бар. Ошону уккандан кийин ага уже баш ийүү. Угайлы баш ий. Эмне боюнча болсун? Акча табуубу, үйлөнүүбү, башкаруубу, сапар тартуубу, эмне ибадатпы, мамилеби, кулк мүнөзбү, айырмасы жок. Мына ушу адамдар гана ийгиликти ийге жетүүчүлөр ушулар. Ушулар гана дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан кутулуучулар. Кимдер? Уккандан кийин баш ийгендер. Ва ма юти'иллаху ва расулаху ва яхшаллаху ва яттақи фа улайка хумул фаизун. Эми ким Аллага баш ийсе, анын элчисине баш ийсе, жана Алладан корксо, күнөөдөн сактанып турса, мына ушулар бактылуулар.